Бишкектин түндүк батыш тарабында эл аралык талаптарга жооп бере турган парк курулууда. Пландалган иштердин 80% жыйынтыкталды. Сейилбакта аттракциондун 30дан ашык түрү, экстремалдык оюн сүйүүчүлөр үчүн дагы атайын селкинчектер орнотулат. Аттракциондордун көбү Италиядан алынып келинген жана сапаты жагынан Европа стандарттарына жооп берет. На сегодняшний день завершено более 80% работ. Улан бул экстремалдуу аттракциондордун бири жана Борбор Азиядагы эң чоң ролик болуп эсептелет. Узуну 720 метр, бийиктиги 34 метрге жетет. Мунун 2 илмек жана 3 спираль сыяктуу оромолу бар. Имеет сертификаты соответствия от завода-производителей. Сейил бакчада аттракциондордон тышкары цирк павильону, слайдтары бар аквапарк, интерактивдүү динопарк, балдар лабиринти жана көргөзмө павильондору жайгашат. Мындан тышкары концерттик иш-чаралар үчүн атайын сахна жасалууда. Көп функционалдуу ички спорт аянтчасы жарманка өткөрүүгө ылайыкташылып, Боз үй тибиндеги жайлардагы жасалат. Жайында бассейн, кышкысы муз аянтчасы дагы иштемекчи. На территории парка будет Парк 10 гектарды ээлейт. Кечкисин фонтанга бир нече түстөгү жарыктар берилет. Мындан сырткары 30дай декоративдик жан-жаныбарлар менен кооздолот. Күн ысыкта эс алуучулардын сейилдөөсү үчүн салкын жайлар уюштурулуп, ал жерлерде абага суу чачуу менен салкын кармап туруучу система иштетилет. Учурда паркта жашылдандыруу иштери активдүү жүрүүдө. Парктын администрациясы сейилбак жашыл жана эс алуу үчүн мыкты шарттар түзүлөрүнө убада берет. 2000ден ашык бак дарактар отургузулган, кечкисин бакча толугу менен түркүн түстүү жарыкка бөлөнөт. Ал үчүн 600ден ашык чырак жана 6 чакырымдык ретро гирляндалар менен шөкөттөлөт. Башкысы жарандар паркка акысыз кирип эс ала алышат. Шаардыктар менен коноктор кириш үчүн тиркеме же сайт аркылуу алдын ала кезекке жазылып коюшу кажет. Эс алуучулардын коопсуздугун 45 күзөт кызматкери камсыздамакчы. Тегерегине болсо видео камералар орнотулуп, медпункт жана пост иштейт. в соцсетях очень много было вопросов, если парк будет. Парктын тиркемеси болот. Мындан тышкары катталып, QR-кодун сканерлеп, ыңгайлуу убакытта паркка келүүгө мүмкүнчүлүк берген сайт иштелип чыгууда. Эгер эс алуучу алдын ала QR-код ала албаса, парктын кире беришинде маалыматтык терезе болот. Парк бир күндө 10 000 кишини кабыл алууга ыңгайлуу болот. Парктын ачылышы менен 300 адам иш менен камсыз болоору мерчемделүүдө. Операторлор окутуудан өткөндөн кийин гана иштөөгө уруксат берилет. Евразия сейилбагы бул жөн гана оюн-зоок парк болбостон, элдердин ортосундагы достук байланышты чыңдап, маданий алаканы бекемдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Башкысы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыктын жаңы символу болмокчу. Парк биримдиктин түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына карата курулуп жатат. Дүйшөн Шаршембеков, Аймерим Назарова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.